Не обессудь? Да. Апам өлүп кетсиндечи братан. Бишкек шаары деп турбайбы байке? Ал деген регистрация. Сен окуган билбейсиңби? Кыйкырбаңыз деп эмнеге кыйкырбаңыз? Маршрут эткиле эмоцияга алдырбагыла. İçkin emas men, sop-sop. Aytayım камера. Ой, братан, ойбойсуң, мен ошону чыгарып. Телегүзөт программасы адаттагыдай эле жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыз кылуу инспекторлору менен биргеликте мас абалда унаа башкарган, унаа терезелерине кара жылтырактарды чаптаган жана мыйзамга баш ийбеген дымактуу айдоочулардын кылык жоруктарын чагылдырууда. Түнкү саат 3:04 чамасы патрулдук милиция кызматкерлери катуу ылдамдыкта бара жаткан BMW үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп, текшерүүгө алган кезде айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Андыктан аны наркология бөлүмүнө алып барып, мас соосун текшерүүгө туура келген. Каяка барайын? Эмнеге барам мен? Келинчегиме келинде отпойм кассага. Барбайм мен наркологияга байкеси. Кыйкырбай эле эмес. Мен деле силерге түшүнөм. Айдоочу патрулдук милиция кызматкерлерине баш ийбей, эч кандай ичимдик ичпегендигин айтып, наркология бөлүмүнө баруудан баш тартты. Айтор убакытты созуп жатты десек болот. İçkin emas men, sop-sop. Sop-sop мен байкеси. Жок, мен Донецкке бара албайм, убактым жок. Көзгө тиёду. Я. Ары бери болуп олтуруп, айдоочу наркология бөлүмүнө келди. Бул жакка келгенде ичпедим, соомун деп жаткан айдоочудан спирт ичимдигинин курамы чыгып, протокол түзүлмөй болду. Ал эми автоунаасы мыйзамда каралгандай айып короосуна киргизилди. Терпи. Aytayım камера. Жөн дейм сага. Сен сөйлөрсөң тартат кайра. Ал дейм камераң бүттү го бар. Внимание отвлекайте, успейте. Кайра-кайра сөйлөйм. Ал эми бул Mazda үлгүсүндөгү автоунаа жол белгиге карабай айдап чыккандыгы үчүн аны инспекторлор токтотушту. Айдоочу сөздүн башында эле кызматкерлер менен өктөм орой сүйлөшүүгө өттү. Не обессудь? Да. Все на том. Все понимаю. Бундай жауап бере албайсың. Алганды көрдүңүз бе? Албайсың. Алганды көрдүңүз бе? Мен сени албайсың деп мен көрдүм деп айткам жок. Албайсың. Албайм мен. Эмнеге алышым керек мен? Апам өлүп кетсиндечи братан. Мындай да. Апам өлүп кетсиндечи. Все понимаю. Жигит, сен менин документти текшерип эле кой, Сен менин документти Жазбайсың протокол бат-баттан. Болду, протокол жаз, болду, нарушать этиң тура. Эркек болгону эркекче эле жүр деп. Кандай эркек болгон эркекче кандай түшүнөбүз сөзүңүздү? Жазчы протоколду. Жазбайсың, болду. Иш иштебеңиз, макулбу? Эмнеге мен сүйгөн укугум жокпу? Кандай? Кичине субординацияны байкап. Эмне субординацияны соблюдать этпейт? Эркек болгондон кийин да биз жумуштабыз. Эркек болгондон кийин да отпойм. Бул сатар, эмне? Эркек болуп туруп мен жаза албаймбы? Жаз, слушай, бат-бат. Нарушить этпейсизби? Хорошо, жаз. Вот это, Тахавай просто, глаза не свечи. Алдын өчүп эле тартып. Зат, и так мындай эле свет. Жарык эле болуп турбайбы, эмне? Твое дело, я понимаю. Да, доска. Брат, жөн отуруп койчу машинаны. Сколько там штраф? 1000 сомов в течение 15 дней. Только что же 500 ты сказал, брат. В течение 15 дней вы 500. оплатите 500 сомов. Ушинтип айтпайсың, Ушинтип эле айтпадык 1000 сом деп доска. Нарушениеңиз 1000 сом. Ушу досканы эле 15 күндүн ичинде сиз төлөсөңүз жарымын төлөйсүз. Түшүнүп болду? Все, түшүндүм. Я тоже как бы свидетель, да, правильно? Айдоочу бияк, сиз пассажирсиз. Сиз кичине ич алып турсуз. Причем болгандан кийин Отвлекать этпеле турабыз, по-любому я как Хорошо? свидетель. Все хорошо, свидетель катары өтүп коюңуз. Жок, мен вы даже удостоверение не показали, братан. Вы попросите.
А вы что, вы не должны сами показывать, что ли? А с чего я должен Давайте показывать? покажите, давайте посмотрим. Мен Хорошо. представился Акыл, сізге. представьтесь Эмизде еще удостоверение раз. көрсөтүп атасызбы, сурап атасызбы, Хорошо, мына таанышып интересно. алыңыз. Интересно болсо таанышып алыңыз. А мне Мен кемен сізден сурап атам, отырсың? уңуз, Үй, оқуайсың сен, сен оқыған білбейсің бе? Кыйкырбаңыз дейм, эмне Кыйкырған жоқпын, мен саған айтып отырмын саған. Состояниеңиз кандайсың, жакшыбы? Нормальный состояние, мен саған айтып Журналисттер отырмын. көзү айтып коеюн, сиз экосаз наркология барып состояниеңизди бир текшерип коелу. Сиз өзүңүздү неадекваттуу алып атасыз. Байке, Сиз өзүңүздү неадекваттуу алып атасыз. Мен сизден сурап атам. Мен уңуусуна протокол. Бишкек шары деп турбайбы, Байке? Ал деген регистрационный адреске анын тери жазылат. Бишкек шары. Айдоочу бузган жол эрежесин мойнуна алып, бирок протокол түзүп жаткан инспектордун дарегине бир топ сөздөрдү айтып жиберди. Ал тургай анын карганып берүүсүн талап кылып жатты. Бул жерден инспектор айдоочунун бузган эрежесине карата айып кагазын жазып жатканда, аны басынтууга же жеке адамдык аброюна шек келтирүүсү туурабы деген суроо туулат. Эмне үчүн мен сизден интерес кылдым деп. Телефон деп өзүңүз келдиз го мага. Жок, мен телефон Мен эле тартып. нарушить этпегиле, эмоцияга алдырбагыла, Кеширип коңуздарбы? кечиребиз, мыйзам чегинде кечиребиз. Рейд учурунда коопсуз шаар долбоорунун камераларына жол эрежесин бузуп түшүп калган автоунаалар дагы токтотулуп жатты. Албетте, бузган жол эрежеси 5тен ашса гана. Андыктан алгач эле бул Toyota үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп, айдоочусуна атайын гаджеттин жардамы менен айыбы түшүндүрүлүп, автоунаасы айып короосуна киргизилди. Бул унаадагы коопсуз шаар камераларына көп ирет жол эрежесин бузуп түшүп калган. Буга дагы жогорудагы айдоочуларда эле чара колдонулду. Черный Subaru.